28 закон. Өзүңдү туурай турган үлгүлөр менен курча. Белгилүү кондитер бышыргандай пирог жасагыңыз келип атат дейли. Сизге рецепт жана бир канча жолу жасап көрүшүңүз керек болот. Ошондо пирог жакшы болот. Бирок эгерде рецептте жазылгандарды так жасап, точно өзүндөй кылып туурасаңыз, почти ошондой эле результат аласыз. Белгилүү кондитердикиндей эле. Даже мурда эч качан пирог жасап көрбөсөңүз дагы. Балким кондитер эксперимент кылганга, ойлоп тапканга жылдарын жоготкондур. Өзүнүн рецебин ойлоп тапкычакты. Сиз жөн гана рецептте жазылгандарды жасап, ошол узакка созулган ишти кылбайсыз. Биз дайыма бирөөнүн таасиринин астында болобуз. Байыркы Грецияда балдарын чектешчү эмес. Балдары күнүгө бир канча саат алектенишчү. Алар өздөрүнүн балдарын наставниктери менен бир канча жыл чогуу жашаганга мажбур кылышчу. Алар ишенишкен, бир нерсени жасаганды үйрөнүү наставниктердин жанында жүргөндө өтө эффективдүү болорун. Сиздин жашооңузга сизди курчап турган адамдардан көп эч ким таасир бере албайт. Биринчи караганда бул сөз өтө эле күчөтүлүп айтылгандай сезилет. Бирок бул чын эле ошондой. Адамдын мээсинде эмне болуп атканын биз жаңы эле түшүнүп баштадык. Окумуштуулар бир ооздон айтып атышат. Биз айланабызда болуп аткандарды мээбизге сактап калабыз. Биздин көздөрүбүз видеокамера сыяктуу, кулактарыбыз микрофон сыяктуу. Биз айланабызда болуп аткандардын баарын разыгрывать этебиз жана эстеп калабыз. Өтө жөнөкөйлөтүп, биз өзүбүздүн ички туюмду подсознанияны, биздин переживать этип аткандардын баарын жазып турган чоң кассета же диск деп элестетсек болот. Эчтеке көз жаздымда калбайт, жоголбойт. Кайра биз жазып алгандар аткарылат. Башка эмне кайдан келет эле? Дайыма Майкл Джексонду угуп жүргөндөн, Моцартты угууну үмүттөнгөндөй эле. Биз айлана чөйрөбүздөн бизге билинбегенден да көп таасирлерди жазып алабыз. Албетте ойлошубуз мүмкүн. Биз башкалардан биз каалаган жагын эле алабыз деп. Чындыгында биз жашообузда жолуккандардын баарын жазабыз. Буларды өзүбүз аңдабай эле калабыз. Бир жагынан бул жакшы, анткени эстеп калуу бул эң күчтүү билим алуу жөнү. Биздин подсознаниядағы жазуу жана ойлоо бул билим алуунун табигый жолу. Ал мектептен колдонгон билим алуудан алда канча күчтүү. Балким силердин араңарда адам бар, көп убакыт бою кандайдыр чет тилин жаттай албай жүргөн. Ал ошол тилде сүйлөгөн чет өлкөгө барса, бир канча айдан кийин эле ошол тилде жакшы сүйлөп калат. Бизге жаратылыш берген билим алуу способундай болуп толтура китеп окусак дагы билим ала албайбыз. Сознаниясы жок жөн эле тууроо менен. Чет өлкөдөгү балдардын өздөрүнүн тилин бат үйрөнүп, бизге кандай оор болуп көрүнсө да, өзүнүн өлкөсүнүн өзгөчөлүктөрүн дагы бат кабыл алат. Булар алар үчүн оңой эле, анткени алар башка адамдарды туурап атышат. Албетте, адегенде алар жөн эле адамдарды туурашпайт, а өзүнүн айланасындагы адамдарды туурашат. Биздин ойлор жана сезимдер биздин кимден төрөлгөнүбүздөн түзүлбөйт, а биз кайдан чоңойсок ошол айлана чөйрөдөн түзүлөт. Кичинекей балдардагы болуп аткандар бүт жашоодо уланат. Кимдир бирөө дайыма бизге таасир берип турат. Дайыма биздин кассетабызга жазыла берет. Ошол ички кассетага жазылгандар жашообуздун экранына чагылат. Элестеп, айланаңыздагы адамдардын баары таш ташыган адамдар. А сиз өзүңүз мраморная глыба. Ар бир адам келип, мраморду өзү каалагандай кылып жасап кетет. Чындыгында эле, айланадагы адамдардын баары сизди өзүнө ылайыкташтырып өзгөрткүсү келет. Өзгөрүлгөн нерсени кайра оңдогон кыйын. Ар бир кезигүү, сүйлөшүү адамга таасир берет. Ар бир сүйлөшүүлөр, кезигүүлөр сизге өзүнүн изин калтырып кете берет. Ошентип сизге өзгөрүшүңүзгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин ойлорубуз жана сезимдерибиз бизде азыр эмне бар, ошолорду белек кылып берди. Биздин оюбуз жана сезимибиз биз кандай адам болгубуз келсе ошондой кыла алат. Биз өзгөрбөй эле башка результат күтө албайбыз.
Эгер биз башка результат кааласак, анда башкача ойлонгонду, башкача сезгенди үйрөнүшүбүз керек. Кичинекей балдар башка адамдардын душасын, кыймылдарын туурашат. Алардын денесинин кыймылдарын копировка кылышат. Биз дагы ошондой кылабыз. Бирөөнү жакшы түшүнүш үчүн ал кандай кыймылдайт, ошону жасаганды үйрөнүү керек. Дененин кыймыл аракети душанын кыймыл аракетин жаратат. Бирөөлөрдүн оюн биз ошолордой болуп сүйлөгөндү үйрөнгөндө түшүнөбүз. Ошондуктан окуу процесси бизге сезилгенден дагы терен. Биз дайыма окуйбуз. Биз айланабыздагылардын оюн, сезимдерин туурайбыз. Бул окуу способу чоң артыкчылыкка ээ. Биз неосознанно эле дайыма окуп турабыз. Жана анын кемчиликтери дагы бар. Бирөөнүн таасиринин астында биз эмнени жазып алыш керектигин тандай албайбыз. Эгер кимдир бирөө эч ийгиликке жетпей атса, демек ал туура эмес кассеталарды ойноп атат. Эгер эч ийгиликке жетпей атсаң, демек өзүңдүн ички магнитофондогу кассетаны токтотконго убакыт келди. Жана өзүңдүн видеотекаңдагы жыйналган кассеталарды сын көз менен карашың керек. Аларда эмне жазылганын. Балким кээ бир кассеталарды алмаштырышыңыз керек. Кандай ойлойсуз? Жаңы кассеталарды кайдан аласыз? Бирок башка музыканы укканга каалооңуз жетишпей атабы? Аны жазыш керек. Ал үчүн өзүңүздү сиз каалагандай жашоодо жашаган адамдар менен курчаңыз. Сизге керектүү сапаттары бар адамдар менен өзүңүздү курчаңыз. Тандоо сизде. Кандайдыр бир жашка чейин биз өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү тандай алган эмеспиз. Өзүбүздүн айлана чөйрөбүздүн курмандыгы болчубуз. Негативдик же позитивдик. Биздин каалообузга карабастан биздин сознанияга программа кирген. Биз чоңойгондо жаныбыздагы эки группадагы адамдарды байкайбыз. Бирине биз керекпиз, экинчисине жок. Биз биринчи группадагы адамдар үчүн жоопкерчиликтүүбүз. Биз аларга жардам беришибиз милдеттүү. Эгер биз өзүбүз күчтүү болсок, жакшыраак жардам бере алабыз. Экинчи группадагы адамдардын ичинен бизди түшүнгөндөр болот, бизди өскүбүз келип атканын. Жана биздин өскөнүбүзгө жолтоо болгондор да болот. Биз билишибиз керек. Тандоо бизде. Биз алар менен убакыт өткөзгөнгө милдеттүү эмеспиз. Биз өзүбүзгө сезилгенден да эркинбиз. Биз өзүбүздүн тагдырыбызга өтө күчтүү таасир бере алабыз. Көбүнчө адамдар өзүнүн тандоосунда жаткан бийлигинин күчүн түшүнүшпөйт да өзүнүн чөйрөсүн өзгөртө албаган кичинекей бала бойдон калышат. Биз өзүбүз осознанно чече алабыз. Ким бизге таасир берет, ким бербейт. Биз өзүбүз уруксат бере алабыз. Бизге ким программа киргизе аларын же ким программа киргизе албасын. Биз өзүбүздүн чөйрөбүздү тандай алабыз. Эч ким бизге күчкө салып таасир бере албайт. Биз өзүбүздүн жашообуздун түзүүчүсүбүз. Мындай жыйынтыкка адамдар ар кандай реагировать этет. Кээ бирлер ийгиликтүү эмес бардык тааныштарынан байланышты үзүш керек деп ойлошот. Бирок көбүнчө бул туура эмес, кереги жок мындай. Биз тааныштарыбызга жардам беришибиз керек, эгер алар өздөрү кааласа. Бирок өзүбүздүн жардамыбызды навязывать этпешибиз керек. Кеңеш сураган жокпу, демек алага кереги жок. Чоңдорго да, кичинекейлерге да жакшы жардам бул өзүнө өзү жардам бергенди үйрөтүү. Эгерде өзүңүзгө кеңеш керек болуп атса, сураңыз. Сизден ийгиликтүүрөөк адамдан. Өзү эчтеке түшүнбөгөн адамдан кеңеш сурагандын кереги жок. Алардын кеңеши көбүнчө өзүнүн абалы үчүн актануу болот. Ийгиликтүү адамдарды туураңыз. Суроо жаралат. Ийгилик деген эмне? Бесси Астенли мынтип айткан. Ким ийгиликке жеткен? Жакшы жашаса, көп күлүп жүрсө, көп сүйсө, акылдуу адамдардын сыйына татыктуу болсо, кичинекей балдардын сүйүүсүнө татыктуу болсо, жашоосун толуктай турган ишин тапса, жакшынакай гүлдөрдү өстүрүп, же гармониялык ырларды сочинять этип, же душаларды спасать этип, өзүнүн маселесин чечип, ыраазы болуп жүрсө, жерибиздин сулуулугун бааласа,
жана ал жөнүндө айтканды унутпаса, башка адамдардын жакшы жагын гана көрө алса жана колунан эмне келсе баарын жасаса, анын жашоосуна башкалар шыктанса, ал жөнүндө эскерүү, бата бергендей болсо, биз ойлонушубуз керек. Кандай адамдар менен таанышышыбыз керек алардан үйрөнүш үчүн. Ийгиликтүү болуш үчүн өзүңдү ийгиликтүү адамдар менен курча. Сизден көп нерсени күткөн адамдардын жанында болгонго аракет кыл. Ошондой күтүүлөр сиздин өнүгүүңүзгө күчтүү импульс болот. Эгер сиздин жаныңызда көбүнчө ийгиликтүүлөр жүрсө, сиз байкайсыз кандай өзгөрүп баратканыңызды. Сиздин бул өзгөргөнүңүзгө тааныштарыңыздын баары эле кубанбайт. Кээ бирлер даже сизге сиздин өсүшүңүзгө тоскоол кылганга аракет кылат. Чакада салынган крабтарды көрдүңүз беле? Алардын ичинен бирөөсү сыртка чыгам десе, аны калган крабтар эмне кылышат? Калгандары ага жөн эле жолтоо болушат. Кээ бир адамдар крабтардай кылышат жөн гана. Маанилүүсү өзүңдү аларга карматпа. Сиз узак убакытка чоң ийгиликке жетпейсиз, эгерде сиздин жаныңыздан адамдар сизге жолтоо боло беришсе. Кандай орой угулса да, сизде мындай да бир эле тандоо бар. Максатыңыздан баш тартышыңыз керек же сизге жолтоо болуп аткан адамдардан баш тартышыңыз керек. Өзүңүздү чынжырлап койгонго жол бербеңиз. Эгер өспөй калсаңыз, сизге да башкаларга да жакшы болбойт. Бул адамдарга баа берүү эмес. Бардык адамдар баалуу жана уникалдуу. Бирок биз бир канча убакыттан кийин билебиз, биз бири-бирибизге туура келбешибизди. Бул кайгылуу, бирок ошону жасаш керек. Эч убакта башка адамдардын баалуулугуна күмөн саноону жаратпаш керек. Дисциплинанын жардамы менен биз өзүбүзгө пайдалуу адаттарды киргизип алсак болот. Ошол адаттардын жардамы менен эреже боюнча жашай алабыз. Адаттар бизге көп күч кетирбей эле туура пайдалуу иштерди автоматтык түрдө жасаганга жардам берет. Мындай жакшы адаттардын ачкычы биз өзүбүздүн курчап турган адамдарда. Ар бир жашоо сферасынын өзүнүн эрежеси бар. Ошол эрежелер менен жашоо менен ийгиликтин туу чокусуна жетебиз. Кандайдыр жашоо сферасында. Мындай кыймыл-аракет кылуу образыбыз биздин убактыбызды жана көп күчүбүздү сактап берет. Көбүнчө адамдар геройлорго суктанышат. Бирок аз гана адамдар эрежелерин изилдешпейт бул адамдардын жашоосу кандай болгонун, аны өзүнүн жашоосунда колдонуш үчүн. Жеңүүчүлөр өздөрү белек кылышат. Алар өздөрүн көп нерсеге умтулган адамдар менен курчашат. Алар өздөрүнө жараша адамдар менен курчап турганга кам көрүшөт жана биринчи кезекте башкаларга жардам беришет. Эгер биз өзүбүздү жеңүүчүлөр менен курчасак, бул бизге дайыма таасир берип турат жана бизди өзгөртөт. Биз өзүбүз жеңүүчү болуп калабыз. 29-закон.